ишин жүрүшүп турганда итиң дагы питиң дагы дос болот. Үйүңө ат тезеген куркатпай коноктор келет. Банкрот болуп карыз болсоң, эң жакын досуң бир тууганың айтат: "Сен өзү ушуну көрмөйүн, акмак адам элең" дейт. Сен аны андай кылып шылдыңдабагын. Сен өзүңдү акылдуу кылып сезбеген. Алла Таалам сенин да пешиңе бир күн жазып кое турган болсо, жашап аткан үйүңө, минип турган машинеңен, отурган креслоңон, башка нерсеңен бир күн ажырап каласың. Бир күн жетет Алла Таала үчүн. Анан айтасың: "Асабыңа үйүм болбосо дагы, бир жер капан болсо, бир жука, бир эски төшөк болсо, ошо тынч уктасам, эшигиме эч ким келип тыкылдатпаса, деп бирөө кыйкырбаса, телефонума бирөө чалбаса, жаман бактылуу инсан болот элем" дейсиң. Мына бул тынчтык бардыгынан баалуу экендигин ошондо басым билесиң.